тымпыйып эч качан пикирин билдирбегендер, мына ушулар өтө коркунучтуулар. Сен мага жакпайсыңбы, мен сенин мандатыңды алам деген сөз. Коом калтырама, титиреме коомго айланып калды. Сөзсүз түрдө ар кандай күрөштөргө мыйзамдуу түрдө катышабыз. Ушул жогорку кеңешке партиянын талаптарына жооп берген татыктуу адамдарды алып келдим деп айта аласызбы? Негизги кемчилик бүгүн бийлик элден алыстап кетти. Элдин пикирин укпай калды. Артыкчылык десе эмнени атайт элеңиз? Мен артыкчылыгын мисалы караңызчы. Саламатсызбы, Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, студиябызга саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров келди. Адахан мырза, саламатсызбы? Азаттыкка чоң маек куруп кеткениңизге мына жыл айланып кетиптир. Андан бери бир топ саясий окуялар болду. Өзгөчө соңку бир айдагы жаңылыктарга бай болду окшойт. Мен сөзүмдү учурдагы коомдук саясий жаңылыктардын биринен баштайын. Мына 22 мартта журналист Канашай Мамыркулова 2 айга камакка алынды. Ал 2 берене менен айыпталып жатат. Бул ошол массалык башламандыктар жана улуттар аралык кастыкты козутуу деген беренелер. Канашай Мамыркулова бул социалдык медиадагы пикирин ачык билдирген саналуу адамдардын бири болчу. Анан ушул камоо боюнча сиздин пикирди уксак. Биринчиден саламатсыздарбы? Көптөн көрүшө элекпиз. Улуу Рамазан айында ыйык орозо күндөрүндө жолугуп отурабыз. Ушул күнгө жеткиргендиги үчүн жаратканга чексиз шүгүрлөр айтабыз. Баарыбыздын кармаган орозолорубузду жараткан кабыл кылсын деп тилектерибизди кабыл кылсын. Бүгүнкү күндө сиз айтып аткандай элибиздин тилеги эмне болуп калды? Адилеттик болуп калды. Чындык, акыйкаттык болуп калды. Теңдик болуп калды. Адамдын адамдык укугун сактоо. Мына ушул башта нан сурап, мындай бир айлык сурап кайрылып аткан болсо, бүгүн баары унутулуп тек гана мен адамдыгымды таанычы деген гана. Мен адам экендигимди сыйлап койчу. Мени киши катары карачы, мага адамча мамиле жасачы деген маселелер пайда болду. Ошонун арасында сиз берип аткан Канышай айымдын маселеси боюнча дагы. Эми бизде Кыргызстанда экиле берени бар. Массалык башаламандыкка чакыруу, бийликти басып алууга аракет кылуу деген сыяктуу эле экиле мындай бир балеге калган эки берени бар да. Кимдин барып туруп бетине чаптап койсоң, жармаша берет. Ага далилдин кажети жок. Ага далил сураган киши да жок. Далил сурай турган сот болуш керек, бирок сот бүгүнкү күндө сот бийлиги Кыргыз Республикасында жок эсе. Болбой калган, жок ал сот бийлиги жок. Мыйзам чыгаруу бийлиги да жок. Баары эле бийлик бир эле жерге топтолуп калган. Канышай айымдын билдирип аткан пикирлери же айтып аткан позициясы бул инсандык, ал жарандык позициясы. Жарандык позициясын билдиргендиги үчүн ушундай бир беренелерди коюу деген бул менимче квази мамлекеттер деп коет го. Квази мамлекеттерде деле болбойт, мындай бир жосун болбойт, бул жапайычылык деп коет. Мен түшүнбөйм да, эч бир жерде иштебеген, өзүнчө оокат кылып келаткан инсан чакырык таштап койсо эле ошол чакырыкка берилип кеткен улут барбы? Өзүңүз элестетсеңиз. Кандай болот бул? Бүтүндөй мамлекеттик машина иштеп, күн-түн аракет кылып атып бир жакшылык ишке бура албаган элди анан бир эле инсан чакырып койсо эле ошол чакырыкка кетип калабы? Бул кандай болот? Сиз абдан жакшы билесиз. Башка мамлекеттерди карап көрүңүз. Ошол сиздин кесиптештериңиз, журналисттер не деген гана көрсөтүүлөрдү чыгарышпайт. Не деген гана пикирлерди айтышпайт. Бирок ал өзүнүн пикирин айтып койгондугу үчүн сен кылмышкерсиң деп мамлекет тарабынан кандайдыр бир чаралар колдонулбайт да. Саналуу гана өлкөлөр бар, пикирин айтканга баса калгандай. Бул адам укугу, бул сөз эркиндиги. Бул бийиктик Конституцияда бекемделген, Конституцияда берилген. Негизи адамга
сөз укугу жараткандын өзүнөн берилген. Илгертен ошол сөз укугу, көз карашы бар азаматтардын бүтүндөй баарын кыргыздын азаматтарын дүйнөгө тааныткандардын баары сөз менен тааныткан. Машина чыгарып тааныткан эмес, учак чыгарып тааныткан эмес, курал чыгарып тааныткан эмес, илим жагынан тааныткан эмес, бүтүндөй сөз менен таанытып келатат. Дүйнөгө Манас таанытты дейбизби? Манас эмне? Манас сөз. Дүйнөгө бизди Айтматов таанытты, дүйнөгө бизди кыргыз киносу таанытты дейбиз. Алардын баары сөз. Сөз. Адамда сөз болмоюнча адамдын адамдыгы таанылбайт. Адамдын көз карашы болмоюнча ал адам болбойт. Эгерде өзүнүн жеке кандайдыр бир көз карашы болбосо, ал бир агып бараткан дөңгөк. Ал жансыз. Ал кайдыгер, ага баары бир. Ошол агынды кайда алып барып агызып таштап койгон болсо, ошол жерде кала бере турган маселе. Анан ушул Канышай Мамыркулова массалык башаламандыкка чакырып атат деген сөздүн өзү мындай бир күлкү келерлик сөз да. Эми буга көп эле биздин коомдо көп деле өрөтөрү болбой калды. Азыр кол шилтеп калды мындай кылып. Башта кокуй деп кичине бир таң калчу эле, азыр мындай кол таштап коет. Себеп коом калтырама, титиреме коомго айланып калды. Бүт баары акырын жастыктын астына башын катып алып, мына ушундай. Улутту жок кылыш үчүн бомбанын кереги жок бүгүн. Улутту жок кылыш үчүн улуттук көз карашты, жеке кандайдыр бир позицияларды чагылдырып турган бир кичинекей эле топ болот. Эгер 7 миллион калк болсо, дүйнөлүк статистиканы карап көрсөңүздөр, ошонун 0,1 гана пайызы баягындай бир сын пикир айтууга, критический мышлениега ээ болгон азаматтардын баары ошол 0,1 гана пайыз болот. Эгер ошолорду гана жок кылса, улут эмнеге айланат? Муну Геббельс айткан. 30-жылдардын аягында фашисттик Германияда айткан. Ошондо Томас Мандарды, Генрих Мандардын бүтүндөй баарын китептерин өрттөп, эгерде биздин пикирге дал келбеген пикирлерди айтсаңар, моундай болот деп алып келип эмне кылды? Улуу мамлекетти жок кылды, улуу элди жок кылды. Мына ушул маданияттуулугу жагынан, кубаттуулугу жагынан, сабаттуулугу жагынан дүйнөдөгү эң алдыңкы болгон немис элин ушул күнгө чейин кечирим суратып, башын шылкыйтып, жер каратып келди. Эмнеге? Себеп ошондо пикир айткан азаматтардын бүтүндөй баарын жок кылып келди. Бизде азыр жеке пикир айткан кишинин жигит болобу, кыз болобу, аксакал болобу, же мындай бир сый-урматка ээ болуп калган айым болобу, ушул жемелеп жеп ушундай кылып жок кылып баштаган заман келип калды да. Сен мендей бол дейт да бардык жерде. Ошонча суроо болсун, чындыгында эле азыр жанагы массалык башаламандыктар жана бийликти басып алууга чакырык беренеси менен айыпталган же болбосо камалган же сот жоопкерчиликине тартылган адамдардын саны бир 100дөй деп баргандай санак болуп атат. Анан күч органдары, бийликтин тарапташтары ошол жоопкерчилик маселесин көтөрүп атат да. Мисалы, сындаганга биз макулбуз, бирок сын ошол чектен ашпай, мыйзамдын чеги менен болуш керек депчи. Ушул бийликтин жүйөсүнө сиз эмне дейт элеңиз? Анын чегин ким белгиледи? Биринчи кезекте мен эчен жылдан бери, ондогон жылдардан бери айтып келем. Эркиндикти журналисттер жеке өзүнүн эркиндиги катарында кабыл алып алгансыңар деп силерде айтып келем. Ал андай эмес. Эркиндик ар бир адамдын эркиндиги бар. Жеке инсандын адамдык касиети бар, жеке инсандын адамдык аброю бар, анын кадыр баркы бар. Асылсаңар жөн эле барып туруп ушундай жемелеп, баягы чөй талагандай кылып талап эле жерге аксакал дебейсиңер, жаш дебейсиңер, же кары дебейсиңер деп ошол сен пикиримди айтып келдим. Азыр деле ошол пикиримди айтам. Эркиндик бул конституциянын ичиндеги эркиндик. Монда бир чөйрө болот, ошол чөйрөдөн чыкпаш керек. Ал эркиндик конституция менен бекитилген. Ар бир инсандын, бийликтин эле кадыр баркы эмес, туулган ар бир жарандын кадыр баркы бар. Ар бир инсандын кадыр баркы бар. Мисалы, менин атыма эмнелерди гана жазбай атат. Эмнелер деп гана ошолордун бүт баарына буйрук берип, ошону иштетип, айлык берип отургандар кимдер? Ошол Мадумаров менен күрөшүп аткандар. Эмне үчүн ички иштер министрлиги, күч органдары аларга мындай бир маани бербейт? Себеп буйрутма берет, өздөрү жасатып атат ошол нерсени. Же менин кадыр баркым менен бирөөнүн кадыр баркын таразага салып өлчөгөн бирөө барбы? Сиздин да кадыр баркыңыз бар. Айбек деген атыңыз бар, ошондой кандайдыр бир жеке өзүңүздүн маселеңизге аша чыгып кеткен кишини сөзсүз жазаланыш керек.
Сіз қызматтасызбы, қызматта емессізбі, геванда емессіз. Себеп инсан, адам жаратқанның алдында да, мыйзамдың алдында да бары бірдей. Ошол эле сын пикир айткан азаматтардын үстүнөн не деген гана жугундулар коюлбай атат. Кандай дейсиз? Расмий мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу бүтүндөй куралга айланып калбады. Аларга не деген гана жугундулар үстүнөн куйбай атат. Мисалы Жеке Мадумаровдун үстүнөн мамлекеттик органдар куюп келди го. Башкы прокуратура куюп келди. Ошол баягы мамлекеттик коопсуздук деп койчу эле, илгери мамлекеттик коопсуздук эле, бирок азыр бийликтин гана коопсуздук кызматына айланып калбады. Мына ошолор не деген гана жугундуларды куюп келбеди. Азыр бийликте отурган азаматтар эч кандай далили жок, тактоосу жок. Не деген гана инсандардын үстүнөн кандай гана карат сөздөрдү сүйлөбөй атат. Алардын жоопкерчилиги кайда? Демек аларда кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчиликке тартыш керек деп ойлойсузбу? Күндөр келет. Эгерде мыйзам баарына бирдей иштей турган болсо, ким болсоң дагы ошондой бол, бирдей жоопкерчилик тартыш керек. Мыйзамдын алдында баары бирдей жоопкерчилик болуш керек. Бүгүн ошол тордун аркасына киргизип коюп, күнөөсүн иликтебеген, бир сурак амалдары жүрбөгөн, ондогон, жүздөгөн биздин азаматтар жатат. Жөн эле илип койгон, үстүнө илип койгон, жүрүп тур деп. Жана белгилүү бир инсан айтпадыбы? Баягы Украинада аянтка барып келип, өзүн баатыр сезип келген, плашты көтөрүп келип, бул мен үчүн эң ыйык нерсе, музейде сактала турган нерсе деген азамат айтып атат, биз тарбиялап атабыз дейт. Парадокс ушундай болуп атат да. Караңыз, метаморфоза. Кече эркиндик үчүн күрөшүп жүргөндөгүлөр бүгүн биринчи кезектеги эркиндикти муунтуп, мындай бир ушунчалык бир жапайы ыкмаларды колдонуп аткан азаматтардын баары кече эркиндик деп кыйкырып келген азаматтар. Бир сөз бар эле да, Айбек мырза. Эгерде сен ушу кезге чейин эч нерсени уурдабаган болсоң дейт, сен мыктылыгыңдан эмес, мүмкүн сенде мүмкүнчүлүк болбогондуктандыр дейт. Караңыз. Демек, алар ошондой болуп келген экен, өздөрүндө мүмкүнчүлүк болбогондугу үчүн. Өздөрүндө мүмкүнчүлүк пайда болуп калгандан кийин, мына куугунтуктун туу чокусуна чыгып калдык биз Кыргызстан. Менин баам эмес. Бул дүйнөлүк көз карандысыз институттардын баасы боюнча Кыргызстанда адам укугу боюнча жылдан жылга 10 тепкичтен төмөндөп баратабыз. Ушул жерден ошунча ушул темадан алыстабай эле суроо атайын деп атам. Азыр сиздин оппоненттериңиз же болбосо сиздин пикирге каршы пикир билдиргендер, эгерде Мадумаров бийликке келсе, азыркыдан дагы азыркыдай же болбосо бийлик бир колго топтолмок деп айтышат да. Анан ошого эмне дейт? Оппоненттерimiz бир эле жигит айтып кеткен аны. Эгерде Мадумаров келсе ушундай болот деп. Себеп ошондой кылып элди коркутуу керек да. Элди коркутуу керек. Мына накта эми көрүшүп атат өздөрү. Көрүп атат. Эң жаман нерсе мындай да. Тымпыйып өзүңдүн пикириңди айтпай келип, былык болуп, быкшып, мындай бир саз болуп келип туруп, анан акырында өзүң жетип алгандан кийин ушул жаман нерсе да, жанагы жобоштон жобон чыгат деген кыргызда керемет сөзүбүз бар. Мына ошолордон коркуш керек. Ошол азаматтардан коркушубуз керек. Тымпыйып, эч качан пикирин билдирбегендер, мына ошолар өтө коркунучтуулар. Бизге окшоп ичинде эмне болгон болсо, көкүрөгүндө эмне болсо, ошонун баарын айтып келген азаматтарда сыр жок. Биринчиден, ичинде кээ бир кишилерде болуп кек сактоо сезими жок. Бул баягы шаркырап аккан сууда арам жок дейт. Биз пикирибизди ачык айтып келген кишилер, биз ошол шаркырап аккан суубуз дымып жаткандар өтө коркунучтуу. Соруп кетсе дагы ошолор соруп кетет, чөктүрсө дагы ошолор чөктүрөт. Коркутуу үчүн Мадумаровду бөкөчөй кылып көрсөтүп келишет да, 30 жылдан ашып кетти. Бөкөчөй дейт да. Эмнеге? Себеп аларга окшобойсуң. Анан да Бальзактын керемет сөзү бар. Жалаң бүкүрүлөрдүн арасында түз жүргөн киши майып көрүнөт дейт. Сиздин ошол тартип, жоопкерчилик боюнча көп айткан сөздөрүңүз, пикирлериңиз ошондой образ жараткан жок деп ойлойсузбу? Образды
бір ақылман айтады да, мен айтқан сөзіме жауап берем, сенің түсінгенің емес деп. Мыйзамды кім алады? Мыйзамды жеке инсан қабыл албайды. Мыйзамды ошол кезде жогорку кеңеш алат эле. Азыркы жогорку кеңеш эмес, статистика болуп калды да. Азыр жогорку кеңеш тек гана баягы нотариалдык контора. Кагазды алып келет, басып берет, кагазды алып келет, мөөр басып берет. Мыйзам талкуу менен кабыл алынат. Силер жаш кезиңер болсо керек эле. Биз жогорку кеңеште иштегенде ар бир мыйзамдын, ар бир берененин, ар бир сөзүнө чейин добуш берчүбүз. Бүгүн мыйзамдын атына добуш берет. Дүмүнөн 6 килограммдык мыйзам экен, 15 килограммдык мыйзам экен. Бир күндө мыйзамды 3 жолу окуп жиберүү деген бул болбогон биздин тарыхтагы окуялар булар. Биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда кем 2 айдан кем эмес деген убакыттарды киргизип алып окучубуз биз. Бир мыйзамды 3 жолу окуу үчүн 1 жыл керек болчу. Азыркылар бир мыйзамды 3 жолдан окуп коюу 3 эле мүнөт кетип бартат. Байкап атасыңар да өзүңөр, же мен бөтөн жактан бир мисал келтирип аткан жокмун да. Мына ошол акыркы жогорку кеңеште ошо 3 окуудан бир өткөн чечимдердин бири бул кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдердин долбоорлору болду. Анан Канышай Мамыркулова дагы ошол боюнча пост жазып камалышына да негиз болду. Анан сизден сурайын дегеним, азыркы учурда чек аранын чечилишин тарыхый окуя катары сыпаттагандар, ошол эле учурда айрым шарттарына нааразы болгон тараптар да бар. Анан кандай болгон күндө дагы кыргыз-тажик чек арасына чекит коюлду окшойт. Муну ошол Борбор Азиядагы такталган соңку чек ара Кыргызстандын ушул Тажикстан менен гана чектерин аныктай элек болчу деп айтат да. Анан ушул чек ара маселесине сиздин пикир кандай болуп атат? Маселени чечип койду деп кыйкырыш бул жеңил нерсе. Эгерде каршылаш тарап койгон талаптардын баарына макул болсо, мындан 30 жыл башта эле чечилет эле. Маселе талашта. Мен мындай сөз айтайын. Бүгүн ак деген кишини сабалап жатып калган эл, мамлекет, бийлик жөн коюп коюш керек болуп калды. Акырына чейин барсынчы. Мисалы, жаш баланы кой ага тийбе, ал чайнек ысык, күйүп каласың десең өчөшкөндөй болуп бара берет. Жөн коюш керек. Барсын, кармасын, төксүн, күйсүн. Ошол ысык экенин билсин. Эгер айткан сөзгө көнбөсө, ошо колу күйүп, буту күйүп, ошондон кийин ынансын. Бизде коом ушундай болуп калды. Коомго айтай бересиң, какшай бересиң, кайра кайрыла бересиң. Коомго баары бир болуп калды. Ошон үчүн тек коюш керек. Бар дагы эмне болсо ошо. Жардан кулап баратса дагы жөн коюш керек. Себеп керемет сөз бар го, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Айтсаң, сен жамансың. Коомго эчен какшап айтып келген азаматтардын бүтүндөй баарын жутуп эле келатабыз, эч бир мындай бир силкинип ойгонбой койдук го. Эл чындыкты билүү керек деп какшап жүрүп, Абсамат Масалиев китеп жазып жүрүп кетти. Суу алтындан да кымбат деп какшап жүрүп, Усубалиев да кетти. Жыйынтык чыктыбы? Коом жыйынтык чыгардыбы? Жок. Элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосун. Айланайын, өз балдарыңды, өз кыздарыңды коргоп кала албайсыңбы сен? Не болгон элсиң деп какшап, Дооронбек Садырбаев да кетти. Жыйынтык чыгардыбы? Жок. Чек ара бир 15 кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес да. Бул улуттун маселеси да, мамлекеттин маселеси да. Эгер ошол эл, ошол коом туура болду, жакшы болду деп өпкүлөп бата берип аткан болсо, жакшы болсо жөн коюш керек. Макул, жакшы болуптур, керемет болуптур, макул деп коюш керек. Эмне дейсиз? Бул чечим тарыхый чечим болду дегенге кошулсак болот. Анткени эки өлкөнүн ортосунда куралдуу жаңжалдарга чейин болду. Кыргызда ар бир нерсе тарыхый чечим. Манас аба майданына мындай бир жолду жакшылап оңдоп түзөп койсо деле тарыхый болот. Бир көпүрө курса деле тарыхый көпүрө болот. Баары эле тарыхый жок нерсе жок. Кыйкыра беребиз, өкүрүп, бакырып, жанагы
Жээнбеков кезинде чек араны чечип койду, мына чек ара ачылды, Өзбекстан менен ачылды дегенде жападан жалгыз Модумаров айтса керек эле, ошондо да баса калган. Модумаровго эч нерсе жакпайт, чек ара ачылса. Мен эмнени өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн айттым. Чек ара ачылса, калпагыңды көккө ыргытпа, кыргыз. Мына 200 000 долларга чейин насыя алып, күнөсканаларды куруп баштаган. Чүйдүн тегереги, Оштун тегеректерин бүтүндөй баары күнөсканалар курулуп, эми ошол күнөсканаларыңдын бүтүндөй баары жокко чыгат деп айттым. Себеп Өзбекстан менен чек ара ачылгандан кийин Өзбекстандын дыйкандары бизден 3 эсе арзан өндүрөт. Ошол эле бадыраңды, ошол эле помидорду, ошол эле жашылча жемиштердин бүтүндөй баарын 3 эсе арзан. Эмнеге? Себеп аларда газ арзан. Бизде эгерде 1 килограмм бадыраң өндүрүү үчүн 60 сом кетсе, Өзбекстанда 1 килограмм бадыраң өндүрүү үчүн, мисалга айтып атам, мисалга алсак бир 15 сомдун тегереги кетет. Ал 2 эсе пайда көрөм десе 60 сом, 30 сомго сатат. Кыргыз тарап 2 эсе пайдараак көрөйүн деген болсо 120 сомго сатуу керек. Мына ушуну айтып түшүндүрдүм. Бүт баары дуулдап калды. Мына Бишкектин тегерегиндеги курулган күнөсканалардын бүтүндөй баарын быт-чыты чыгып банкрот болду. Бирок эми кошуна өлкөлөрдүн ортосунда соода алака болушу керек. Соода алака сиз азыркы демократиянын чордону деген Европа өлкөлөрүнүн бүтүндөй баары өзүн өзү коргойт. Өзүнүн өндүрүүчүлөрүн коргойт. Эгер Кыргызстанда өндүрүлбөгөн азык болсо, Кудай жалгасын эшикти кенен ачып кой. Кире берсин. А эгер Кыргызстандын өзүндө өндүрүп аткан дыйкандар, мал чарбасында жүрүп аткандар өзүнүн оокатын өзү жасоо керек да. Европа өлкөлөрүндө убактылуу чектөөлөрдү киргизет. Мына Франция менен Швейцариянын ортосунда картошка кимде көбүрөөк өндүргөн болсо, ошолор акырын карап туруп, ошол үчүн бийлик бул улуттун атасы деп коет. Ошон үчүн карайт, текшерет. А бизде андай нерсе жок да. Чек ара боюнча эми мына биз чек ара чечилди делгенден кийинки реакцияларды, тенденцияларды байкай турган болсок, бул дайыма кандайдыр бир деңгээлде сын пикир менен коштолот экен. Мисалы ошол эле коңшу Казакстан менен бир убакта такталганда сын айтылды ошол учурдагы парламентке. Сиздин дарегиңизге да бул боюнча айтылып келет. Анан кийин Баткен боюнча дагы сизге сын айтылды. Эми азыркы бийлик сын угуп атат бүгүнкү күндө. Анан менин сурайын дегеним бул Кыргызстанда чек араны тактоо бир кандайдыр бир деңгээлде саясий өңүткө бурулуп, анан дайыма эле мындай сын айтыла бербейби деген суроо жаралып атат да. Ошого сиздин пикир? Биринчиден, Модумаров Тажикстан менен чек араны тактаган эмес. Жок, мисалы ошол эле төрт көчө боюнча эми төрт көчө азыркылардын оозунан чыккан сөз ал. Биз Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, 8 ай ийненин учу менен чукулап отуруп, соттунда да таба да албай коюшту, далилдей да албай коюшту. Мына Модумаровдун жүзү чексиз жарык. Бир да жерден тактай албай коюшту. 62 күбө чакырды. Өздөрү чакырды, мен эмес. Бир добуштан Модумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген жоопторун беришти сотто. Ошо кездеги Баткендин акими, ошо кездеги Лейлектин акими, 2 райондун акими, Баткен областынын жетекчилери бир ооздон Модумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген чечимдерин беришти. Алар менин досторум эмес, партиялаштарым эмес. Кыргызстанда 2 керемет инсан бар, чек араны тактоо боюнча керемет адистер. Булар Саламат Кулембетович, Аламанов, экинчиси Искандаров, Курбанбай. Экөө тең ушул чечим Кыргыз Республикасынын пайдасына деген чечим беришти. Түшүндүрмөсүн беришти. Чек араны көздүн карегиндей сактап жүргөн, карап жүргөн генерал-лейтенант Исмаил Исаков. Бир эмес 2 жолу коргоо министри болгон. Адахан Модумаровдун чечими керемет чечим болгон деген көрсөтмөсүн берди. Бир канча жолу силерге да интервьюларды да берди, массалык маалымат каражаттар. Мындайча айтканда 5 генерал чакырылган болсо, 5 генералдын бүтүндөй баары Модумаровго баракелде деген баасын беришти. Сиз айткандай тарыхый деген, мына тарых силерге ушул. Эми үчүн жабык өткөрөт сотторду.
мына ушундай акыйкаттык элге жетип калбасын деген коркунуч менен жабык болот. Мына кече Каныш айдын сотунда жабык, эмесе жабык. Азыр ушундай бир мода чыгарып алды. Жогорку кеңеште деле жабык карайлы, сотто деле жабык карайлы. Эмне үчүн жабык? Адам качан жашынат? Качан жабынып алат бир жака? Бир нерсени жашыргысы келгенде дегенди айтайын деп атасыз. Дебесем деле түшүнүп турасыңар да. Эмне үчүн? Эгерде кишини күнөөлөй турган болсоң, күнөөсү болгон болсо, анда ачыктан ачык көрсөт да баарын. Туурабы? Эл президентти шайлаганда айкөл эл, керемет эл, бүт бардык нерсени түшүнгөн эл болуп калат. Анан ушундай нерсени талкуулаганда эле түшүнбөй калабы эл. Депутаттарды шайлаганда, президентти шайлаганда биз өтө көрөнгөсү терең элбиз деп кыйкырып мактап калабыз го элди. Көрөнгөсү терең эл деген ушул бул кызды момундай берени боюнча айыптап атабыз деген нерсени көрсөтүп койгон болсо эл түшүнбөй калабы ошол. Кандай дейсиз? Же бул жигитти ушул маселе боюнча кармап атабыз десе түшүнбөй калабы? Эл бийликти көзөмөлдөйт деп жазылып турат да Конституцияда. Бийликтин бирден бир туткасы бул Кыргызстандын эли. Бийликтин булагы дагы эл. Эгер ошол булак бийликти карай алса. Бул менин сөзүм эмес, бул Конституциядагы жазылган сөздөр. Мына айтып атасыз азыр кылмыскерлик жоголду, тартип оңдолду. Менин кызматым эмес, мамлекеттик статистика кызматы. Акипресс агенттигине өзүнүн жылдык жыйынтыгын берип атканда айтып атат. Соңку 5 жылдын аралыгында Кыргызстанда оор жана өтө оор кылмыштардын саны 2,3 эсе көбөйүп кетти деп атат. Бул эмнеден кабар берет? Кандай дейсиз? Эмнеден кабар берет? Бизде күч органдары тек гана качап пикир, кайчы пикир айткандар менен күрөшүп, кылмышкерлерди таштап койду. Алар көчөдө. Дагы бир жолу айтам, бул мамлекеттик статистика комитетинин расмий билдирүүсү. Мен ошол чегара боюнча дагы 1-2 суроом калды. Сиз ошол төрт көчө боюнча эми сиз азыр да айттыңыз, буга чейинки маектерде дагы дайым айтып келгенсиз. Анан ошол эле учурда мисалы Камчыбек Ташиев качан болсо жоопко тартса болот деп мына жакында эле жогорку кеңеште айтты. Анан ошол чечим боюнча сиз мындай шашылыш чечим кабыл алды деп ойлобойсузбу өзүңүз? Балким бир сиз өзүңүз. Ким кайсы маселе боюнча? Ушул төрт көчө боюнча жанагы протокол 275 метрге байланыштуу чечим. Эми аны мен эмес, сиз эмес талкуулап отурган. Ошол жерде добуш берип отурган жогорку кеңештин депутаттары да колуна алган жок. Кагаз жок да колунда. Кандай болуп чечилди, эмне болуп чечилди, жок да. Колго кагаз алып туруп, карап туруп айтат да, Аламанов айтты да, мага картаны алып келгилечи деди. Эмне деген маселе көрсөтүп атасыңар силер деп сотто. Картаны алып илип келгенден, илип койгондон кийин көрсөткүлөчү деди. Кайсы жерде? Могул жерде көрсөтүп атасыңар. Мына жер. Мындан эмне маселе жаралып атат деген. Аябай каттуу өтө ушуну эгерде сот процессин түз эфирден көрсөтүп турса, керемет болмок да, укмуш болмок. Аябай өкүнөм. Анан видео жүрүп атат деп коет. Мен билем. Кийин аппарат тартпай калыптыр, үн чыкпай калыптыр деп өздөрүнүн кайсы жерин баарын жок кылат. Билем аны. Анын баарын түшүнөбүз. Баарын түшүнөбүз, Айбек мырза. Бирок бир күндүк жашооң барбы, 1000 күндүк жашооң барбы? Тике карап өтүш керек. Эркин жашап өтүш керек. Бөжөңдөп уясынан чыга албай аткан чычканга окшоп эки жакты карап кайдан мышык бар экен дебестен тике карап өтүп кеткен артык болот. Чегарага байланыштуу соңку суроомдуз атайын. Ошо чегарага байланыштуу ушул депутаттардан сурагыла. Ошол кагазды көрдүңөрбү? Жападан жалгыз Султанбай Айжигитов мырза кайра чырылдады. Тилекке каршы жогорку кеңештин депутаттары эле өздөрү эле жемелеп, өздөрү эле кайраны пикир айтып атат. Ал депутат, анын укугу бар. Ал ошон үчүн дайындалган, ошон үчүн шайланган. Пикир айт деп. Парламент сүйлөөчү жай дейт. Сүйлөөчү киши дейт. Ал жерде кетмен менен, же күрөк менен, же орок менен иштебейт. Ал жерде тил менен иштейт, сүйлөйт. Парле деген сөз бул говори, сүйлө.
Ошол сүйлөйүн деп өзүнүн түздөн түз милдетин аткарайын десе дагы бербей кайра укугун тыйып атканда бул ушул жогорку кеңеш кандай болот? Бул кандай парламент болот? Ошол Айжигитов баяндама, трибунадан баяндама жасаган депутат болду. Анан сизден сурайын дегеним, буга ар кандай реакция да болду, маектер да берилди. Анан азыркы учурда Султанбай Айжигитовдун мандаты боюнча маселе жаралышы мүмкүн болуп турат. Анан ушул окуя кандай өңүттө уланышы мүмкүн? Ачыктан ачык эле айтпадыбы. Сиз эгерде сиз ушул акыйкаттыгыңызга ишенген болсоңуз, теледебатка келиңиз, элге түшүндүрүп берели десе, сиз менен бышка чыгат дебедиби? Демек кандай бул деген ишарат. Бул деген ишарат өнүгүшү мүмкүн эмес. Бул өнүгүп келатат. Бул логикасы. Сен мага жакпайсыңбы, мен сенин мандатыңды алам деген сөз. Ана Мадумаров менен ошондой болду. Көп ойлогон да бул Мадумаров менен токтоп калат деп. Мен ошондо да айткам. Бул башы. Ар бириңердин башыңарга келет. Натыйжада жогорку кеңештин башы кетет. Мыйзам чыгаруу бийлигинин башы кетет. Мыйзам чыгаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бутак катары кыйылат. Жок болот. Азыр ошондой. Анан жогорку кеңештин депутаттары сунуш кылып атат деген мыйзамды акырын тиги жактан эле алып келип эле сени чыгарып кой, сенин атыңдан кетип калсын деген эле маселе менен иш жүрүп атат азыр. Ушул мыйзам боюнча сурайын, мына кийинки парламенттик шайлоо эгер жогорку кеңеште колдото турган болсо, жаңы мыйзам менен өтө турган болуп атат. Эми ал жерде Кыргызстан 30 округка бөлүнүп, ар бир округтан 3 мандат, 2 эркек киши, 1 аял киши деп келген атат. Анан ушул мыйзам боюнча пикириңиз кандай? Анткени коомчулукта бул партиялык системаны, партиялык институтту алсыратат деген дагы пикирлер айтып атат да. Эми бийликтин коркунучу ушунда турат да. Кээ бир партиялардын кадыр баркы аябай көтөрүлүп кетти. Булар улам сурамжылоо жүргүзөт, сурамжылоо жүргүзгөндө өздөрүнө тиешелүү партиялардын кадыр баркы жок десе болуп атпайбы? 30 округ болот экен. Анын 15 округу 3 областта болот экен, 15 округу калган 4 областта болот экен. Кээ бир укканыма караганда кагаз жок да. Кээ бир округтардын да шайлоочулардын саны 150 миңден бир округ болот экен, кээ бир жерде 100 миңден бир округ болот экен. Бул деген алдын ала теңсиздикке алып баруу. Алдын ала пропорционалдык принципти одоно түрдө бузуу. Мына ошого алып келет. Кандай болот? Кантип өлчөйсүң? Мисалы, сиздин округуңуз, сиз 150 миң кишиден шайланып келесиз, дагы бир киши 100 миң кишиден шайланып келет. Бул кандай болот? Анын кандай артыкчылыгы бар? Же мүйүзү барбы? Же анын 2 көзү эмес 4 көзү барбы? Эмне үчүн андай? Кыргызстан бир округ. Кыргыз мамлекет унитардуу өлкө. Унитардуу мамлекет. Федеративдүү болгон жерлерде ошондой бар. Кишинин санына карабастан округтан 2ден киши деп, мисалы Америкада ошондой сенаторлор келет. Аляскадан дагы 2 сенатор келет, Калифорниядан дагы 2 сенатор келет. Кишинин санына карабай. Бул өкүлчүлүк принцибинде. А биздики унитардуу өлкө. Бирок Кыргызстан тарыхында эми бир мандаттуу шайлоо округу менен жогорку кеңеш тандалган учурлар болгон да. Анан болгон, биз 2 жолу ошондой келдик. Биринчи, экинчи чакырылышта ошондой келдик. Үчүнчү чакырылышта ошондой келдик. Азыркы сунушталып аткан менен айырмасы эмнеде? Айырмасы ушунда. Айырмасы, мисалы, 70 миң шайлоочудан бир депутат келчү. Мисалы, менде 70 миң шайлоочу болсо, бир район саны өтө көп, ашып да калчу. Жарымы Кара Суу районуна кирип кетчү. Кээ бир учурлар болуп калат, меники 70 миң болуп калса, кээ бир жерде 47 миң, 50 миң болуп калган учурлар бар. Айрыкча мына Бишкекте. Жаңы Конуштар, башка деген жерлер. 4 райондун ичинде. Бирок момундай деңгээлде 50 миңден ажыратып коюш деген бул болгон эмес. Эми саясий процесс ушу шайлоо темасына эле улантайын деп атам. Мына буга чейинки жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бүтүн Кыргызстан, эгер мен жаңылбасам, Кербен шаарынан эле катышты. Анан алдыда мына жыл жаңырса эле парламенттик шайлоого даярдыктар, ар кандай процесстер башталат. Ошол сурайын дегеним, бүтүн Кыргызстан парламенттик шайлоого катышышы мүмкүнбү? Анан деги эле партия катары алдыдагы саясий процесстерге мындай катышуунун келечегин көрүп атасызбы?
Баягы демилге астынан чыгыш керек да. Эми үчүн ушул Кербен шаарына катышты. Кербен шаарындагы бүтүн кыргызстанчылардын бүтүндөй бардыгынын кереметтүү туруктуулугу. Аябай туруктуулугу. Демилгени биз үстүртөн бербей, астыртан дайым эле ушундай алып келебиз. Чыгасыңарбы? Чыккыла. Барасыңарбы? Баргыла. Күрөшөсүңөрбү? Күрөшкүлө. Катышасыңарбы? Катышкыла. Мойнундан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Мойнундан байлап сүйрөштүн кажети жок. Эл түшүнүш керек да. Булак мен экенмин. Демилгечи мен экенмин. Жогору жакты карап отуруш керек эмес. Демилгени мен көтөрүшүм керек экен деп демилге астынан чыгыш керек. Ошондуктан Кербен шаарында ошондой демилге көтөрүштү. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү биз бата бердик, колдоо көрсөттүк. Кудайга шүгүр. Бир эмес бир канча жолу катар-катары менен элдин ушундай бир ишеничине ээ болуп шайланып келе атышат. Баракелде деш керек. Эч бир жерде сен чыкпа деп тыюу салган жокпуз. Чыгам деген жердин баарына уруксатты бердик. Жогорку кеңешке болгон шайлоо боюнча азыр ушундай сиз айтып аткандай ылдыйдан сунуштар барбы? Жогорку кеңешке ылдыйдан сунуштар өтө көп. Бизде Айбек мырза 110 миңден ашык мүчөбүз бар. Биз дайым демилгени дагы бир жолу айтам, жогору жактан эмес, ылдыйдан күтүп келгенбиз. Жогорку кеңешке шайлоо дегенде бүтүн Кыргызстандын жашоодогу өзүнүн принциби, өзүнүн максаты ошол шайлоолор аркылуу кээ бир азаматтардай болуп басып алуу, коркутуу, үркүтүү, мыйзамсыздык жол менен баруу, сабап токмоктоп жолу менен биз маданияттуу, биз ыймандуу, биз мыйзамдуу жолду гана колдогон, ушундай тарбия көргөн партиябыз. Биз сөзсүз түрдө ар кандай күрөштөргө мыйзамдуу түрдө катышабыз. Партиянын максаты ошол. Мыйзамдуу жол менен келип, Кыргызстанды мыйзамдуу жолго салууга, мыйзамдуу өнүгүүгө алып баруучу 2-3 саясий партиялар болгон болсо, ошонун кат башында бүтүн Кыргызстан турат. Турат, туруп келген буюрса. Ошон үчүн биздин демилгебиз дагы, биздин урааныбыз дагы канча жолу шайлоо болгон болсо, ыйман, мыйзам, тазалык. Мына ушунун кылдай кыйшайбай келаткан партия. Ар бир шайлоого байкасаңыз, бүтүн Кыргызстан өзүнүн аты менен катышат. Туурабы? Чапанды чечип салып, башка чапанды кийип алып, ошол эле адамдар башка партия түзө калып, 2 сааттык, 3 сааттык партиялар менен катышпайт. Жагабы, жакпайбы? Бүтүн Кыргызстан деген аты менен катышат. Бул туруктуулуктун символу. Соңку шайлоодо бүтүн Кыргызстан ошол босоо чекти өтүп мандат алган партиялардын бири болду. Анан жогорку кеңештен фракция түзүлдү. Ушул жогорку кеңешке партиянын талаптарына жооп берген татыктуу адамдарды алып келдим деп айта аласызбы? Мен сиздин буга чейинки бир маегиңизди уксам, ошол өкүнөм деген таризде бир жооп берген экенсиз. Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дейт. Бул бир. Экинчиден, тилекке каршы. Биздин катарыбызда керемет инсандар бар. Укмуштуудай азаматтар бар. Алар өтө маданияттуу, аябай сабаттуу, өз ишинин, өз кесибинин мыкты ээлери. Аларды коом жактырбай атпайбы? Азыр шылуундарды жактырып калды да. Ким эртерээк чуркаганды жактырып калды да. Мисалы, маданият тармагында, илим тармагында, өндүрүш тармагында аябай мыкты азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар эле. Алар ошол тийиштүү добуш ала алган жок, же кээ бир жерде алган добуштарын сактай албай калды. Маданияттуулук, сабаттуулук кээ бир жерде зыянын тийгизип коет, кээ бир жерде эмес, айрыкча Кыргызстанда зыянын тийгизет. Канчалык маданияттуу болсоң, сен ошончолук алсыз катары карайт. Себеп маданияттын баасы жок бүгүн Кыргызстанда.
Маданияттуу болуштун өзү мода эмес да. Кандай дейсиз? Демек бул жерде сиз шайлоочулардын да жоопкерчилиги жөнүндө Шайлоочулардын жоопкерчилиги эбегейсиз. Мисал келтирейинчи, мына өнүккөн өлкөлөрдү карап келсеңиз, мисал Германияда жума кур эмес, митинг. Мына азырда 3 күндөн бери митинг. Өткөндө өзүңүз көрдүңүз, бүтүндөй аэропорт кызматкерлери, учкучтар митинг кылды. 1000 рейс токтоп калды. Катастрофа болуп кеткен жок. Алар ошентип өздөрүнүн позициясын билдирди. Мына кече автотранспорт кызматкерлери ушундай билдирүү менен чыгып атат. Жок, баягы мамлекеттик автоунаалар токтоп калды. Катастрофа болуп кеткен жок. Аргентинада пенсионерлер чыгып атат. Карап көрүңүз, кече Түркияда биздин талапкерди алдын ала талапкерлигин алып койдуң, биз муну президент көргүбүз келет эле, 15 миллион киши добуш бергенбиз деп түрктөр чыгып атат. Маселе коом, эл бийликти канчалык деңгээлде көзөмөлгө ала алат. Кыйрап кеткен жок да. Мына ошол Европада гүлдөп аткан өлкөлөр, дүйнөдөгү эң бактылуу өлкөлөрдүн ичинен бешөө тең Европанын өлкөлөрү. Биринчи орунда Финляндия экен, экинчи орунда Дания, Норвегия. Ошол өлкөлөр экен. Күнгур эмес митинг, күнгур эмес пикет. Күнгур эмес иш таштоо. Бирок бул өнүгүүгө эч кандай таасирин тийгизип аткан жок да. Булар ошол өз укуктарын коргоо, жанагы бийлик элдин сөзүн укпай калган мезгилде алар чыгып, ушул маселеге көңүлүңөрдү бургула деп эскертүүнү бир жолу. Анан 4 кишинин башы бириксе эле бийликти басып алам деп, айланайын 70-тегиси деле Кыргызда бийликти басып алам дейт экен, шыпыргы менен көтөрүп келип деле бийлигин басып алса. Мына Россияда бир басылма телеграм канал аябай сонун жазды. Бир аз ойлонуш керек да, бийликти ойлонуш керек. Ар бир кишини болсо эле бийликти басып алууга болуп аткан топтор кармалды деп айта берсе, дүйнөлүк коомчулукка күлкү болуп атабыз да. Адахан мырза, мен ушул жерден да бир суроо узатайын деп атам. Сиздин тарапташтарыңыз Кыргызстандагы негизги оппозиция болуп турат. Анан ачуусун же болбосо альтернативдүү пикирди бул жогорку кеңеште маек берген сыртта да дайыма айтып келесиз. Анан эгерде сизден азыркы учурда сизден бийликтин негизги кемчилигин жана негизги артыкчылыгын ата десе кандай жооп берет элеңиз? Негизги кемчилик бүгүн бийлик элден алыстап кетти. Элдин пикирин укпай калды. Эл пикирин айтканды токтотту. Мына ушул коркунучтуу. Пикирин айтып турганда, жана мен айткан Европа өлкөлөрүндө бол буркан шаркан чыгып турса, капкакты ачып койгон сүт ашпайт да казандан. Капкакты жаап койгондо бүтүндөй чатак ошондо башталат. Бүгүн Кыргызстанда капкак жабылуу эмес, капкакты жаап, үстүнө нече таштар менен бастырып коюп атат да. Бул эртеби кечпи жарылат. Этият болуу керек да. Абдан абайлаш керек. Эң жаман маселе дымып калган жаман да. Азыр Кыргызстан пикирин айтпай, эл да пикирин айтпай, дымып калган. Мына ушул кооптуу мезгил. Сиз билесизби? Айылда өскөнсүзбү? Айылда. Тиштей турган ит эч качан алыстан үрүп келбейт да. Билесизби? Үн чыкпай чуркап келип, үн чыгарбай чуркап келип тиштейт да. Алыстан үрүп келген ит ал тиштебейт. Ал эскертет. Ошол сыяктуу коомдо дагы ар бир жерде ушундай пикирлерди ачыктан ачык айтып туруш эл эмес, акындарың айта албай калды го. Мына кече ушул деңгээлге жетип калыптырбыз го. Баягы Аскат Жетигенов мырзаны энеси каза болуп калган экен, байкуш ошону барып коштошуп келүүгө түрмөдөн уруксат берип койсо, рахмат деп айткан деңгээлге жетип. Азамат Ишенбеков. Ошону рахмат деген деңгээлге жетип калыптырбыз да. Караңызчы. Мыйзамсыз жатканы унутулуп кетти. Ал күнөөлүү эмеспи? Ал экинчи маселе. Мына ушундай деңгээлге жетип калдык. Мен бир жолу маек берип атканда айттым эле. Биз Кыргыз ушундай болуп калдык да. 5 наныңды көтөрүп баратасың да, 5 нанын көтөрүп баратсаң, төбөңө бир койду дагы,
бешөөнү тең алып койду. Жолдо олтуруп калдым. Ме, ооз тийип кой деп кичине бир тиштем таштап койсо, рахмат эле рахмат, айланайын, Алла ыраазы болсун. Ыймандуу экенсин. Жөн эле көтөрүп кетпей, мага ооз тийгизип кетип бартасың дегендей деңгээлге түшүп калдыкпы деп бир канча жолу маек курдум эле. Тилекке каршы ушундай болуп калды азыр. Бул ошол пикирин ачык айтууга чектөөнү сиз негизги кемчилик катары атадыңыз. Артыкчылык десе эмнени атайт элеңиз? Мен артыкчылыгын мисалы караңызчы. 30 миллиард сом жок болду деп мен айткан жокмун. Бийликтин өзү айтты. Өкмөт башчысы боюнча. Салык саясатына байланыштуу. Туурабы? 30 миллиард сом түшпөй калыптыр дедиби? Канча деди? Жаңылбасам ошол 30 миллиардтын тегерегинде сумма айтылды негизи. Кана. 30 миң сомду жеп алдың деп 30 күн бүтүн бардык жерден ызы чуу кылып 30 автоматчан менен келип, маска менен келип кармап кетишет дагы 30 миллиард болбой калса кана? Эл коет экенде ушундай суроону. Койгонду дагы унчукпай ичинен дымып коюп олтургандагы чатактап атканым ушул. Мен көп жылдан бери саясатта жүргөн киши катары айтайын, коомдо ушундай дымып калган мезгил өтө коркунучтуу болуп калат. Бул ушул суммага байланыштуу эмнеликтен улам артыкчылык катары сыпаттап атасыз? Артыкчылыгы ушундай болуп калды. Канчалык көп алсаң, ошончолук сый урматка ээ болосуң. Бул кемчиликти атап аткан жоксузбу? Сиз артыкчылык деп атпайсызбы? Канчалык кандай бир аракеттерди жасаган болсоң, айтып атпайсызбы? Коррупция боюнча сиздин кабарыңыз бар, бирок айтпайсыңар да силер. Эл аралык уюмдардын эсептөөсү боюнча коррупция деңгээли боюнча Кыргызстан эң төмөнкү орунга түшүп кетти. Сөз эркиндиги боюнча эң төмөнкү орунга түштү. Кедейчилик боюнча менимче Борбордук Азияда эң акыркы орунга түштүк. Ошол эле учурда мисалы кайсы жагын артыкчылык деп айтайын? Мисалы сиз айтсаңыз, мен кол чабайын. Азамат ушул артыкчылык экен. Туура, мен жаңылыптырмын, кечирим сурайм деп айтайын. Сиз айтыңыз, жок дегенде сиз жашыраксыз мага караганда. Анан массалык маалымат каражаттарын көбүрөөк окуйсуз. Менден айырмаланып. Айтыңыз, муну жагынан биз өтө каттуу артыкчылыкка жетиштик деңиз, мен макул болом. Мисалы азыр негизги артыкчылык катары бул бюджеттин өсүшүн, ошол эле учурдагы мисалы бажы төлөмдөрүнүн 2-3 эсеге чейин көбөйүшүн, мындан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдун башташын, мындан тышкары социалдык маанидеги мекемелердин курулушун, ири долбоорлорду бул негизги артыкчылык катары сыпатталып атат да. Мисалы ири долбоор деп кайсы долбоорду айтасыз? Мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Кытай, Кыргызстан темир жолун Аскар Акаев баштаган. Аны Курманбек Бакиев келип улантты. Шарттары гана талаш болуп турат, шарттар. Сиз эч качан унутпашыбыз керек, биз көптөгөн эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Кээ бир шарттар ошол уюмдарга каршы келген учурлар болот. Кээ бир шартта курулуш шарттары каршы болгон болот. Мисалы ошол темир жолду Кытай курат, Кытайдын каражатына курулат. Анан бул жакта момча метр, бул жакта мынча метр ошол темир жолдун карамагына өтөт деген сыяктуу шарттар Кыргызстандын кызыкчылыгынан жооп бербей келген. Азыркы шарттар жашыруун. Кандай шарт менен макул болуп атабыз? Бул бир эле киши баштап коюп ошол бүтүрүп кетпейт. Муну ондогон жылдар иштеп билет. Ондогон жылдар. Мисалы, тоок 22 күн, 24 күн жумуртка басат. Ошол 22 күн баскан тоокту ала салып туруп, башка күрк тооктун астына жумуртканы сала койсоң, баары бир 2 күндө чыгат. Анан биз кыйкырабыз да, могул тоок 22 күн басып жатып, чыгара алган жок, мына 2 күндө эле чыгара салды деп. Ага чейинки жасалган иштерди эске алышыбыз керек. Атамбаев канча салым кошту, Бакиев канча салым кошту, Акаев канча салым кошту, Жээнбековдун салымы канча болду деп баарын карап көрүш керек. Ага аналитика керек. А бизде аналитика жасай турган мындай бир гези журналдар жок. Аналитика жасай турган адистер да жок.
Себеп барын башка көзгө чапкылап жүрүп, ой жүгүртүү кабилети бар азамат жигиттерди, кыздарды калтырган жокпуз. Унчукпайт. Билгени да унчукпайт. Мени таң калтырганы, мына баш ураанды гимнди өзгөртөбүз десе, министр болуп иштеп жүргөндөр, эл артисти болуп иштеп жүргөндөр, мамлекеттик сыйлыктардын ээси болуп иштеп жүргөндөр туура дейт. Муну дейт өтө оор болуп калды. Оор болуп калса 30 жылдан бери эмнеге өзүңдүн пикириңди сары майдай кылып сактап жүрдүң? Айтчы айланайын. Кандай дейсиз? Ошол пикир айткандан коркуп калды да, пикир айткандан чочуп калды. Пикирин айтпай, бир эле топтун пикири менен кете бергенде сөзсүз түрдө барчу жери туңгуюк болот. Кыргызчылыкта дагы ушундай деп айтылган, кеңешип кескен бармагы оорубайт деп. Мусулманчылыкта дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ар бир ишти кеңешип жаса дейт. Кеңеш дейт. Сөзсүз түрдө жок дегенде бир киши менен кеңешип кой дейт. Азыр жок. Азыр кеттик. Адахан мырза, ошол дагы бир кошумча мен суроо узатып калайын деп атам, эгер мүмкүн болсо. Азыркы бийликтин ишине баа берүүдө объективдүү боло албай жатам деп ойлобойсузбу? Ошол суроонучу азаттык силердин салтыңар бар да. Мен ошо дайым айтчу элем, ушул сөзүмдү сактап койгулачы. Мүмкүн бир аздан кийин эле кайра көрсөтүп коесуң, туура келип калат деп. Аябай көп айттым. Силер алып баруучулар алмаша бересиңер, мен олтура берем, ошол сөздү айттым. Жок, эми суроо берип биздин деле. Туура түшүнөм. Билесизби, адам баласы кемчилиги жок, адам баласы болбойт. Кемчилик бардык кишиде бар. Маселе мында турат да, сенин кемчилигиң улутка тиеби, зыяны жеке өзүңө тиеби. Эгерде менин кемчилигим болсо, мен жеке өзүмө тиет. Улутка кемчилик тийгизе кандайдыр бир сапаттардан арылуу керек. Анан мен мактабай койгон болсом, 7 миллиард калк бар Кыргызстанда. 7 миллион Кудай оозго жакшы салды, ошого жетсин кыргыздын саны. 7 миллион калктан айланайын бүгүнкү күндө 6 миллион 999 миңи ура керемет мыкты деп атканда, бир киши мүмкүн мага бир аз жакпай атат деп койсо, аны менен асман түшүп кетпесе керек. Кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Же сөзсүз эле келген кишинин ушул жакшы жагына бурдургуңар келеби ушуну? Кандай дейсиңер? Жок, мен эгерде мен өзүмдүн жеке пикириме кызыгып атсаңыз, мен деле пикирин ачык айтуу укугу болуш керек деп эсептейм. Эми мындай, улут болгондон кийин, эл болгондон кийин, мамлекет болгондон кийин жакшы жактарыбыз болбой койбойт. Болот. Бирөөгө жакшы көрүнгөн жак мүмкүн келечекте өтө чоң зыянын тийгизип коёр. Мына ондогон жылдар бою турган дарактарды эмне күнөө дейм да, бүтүндөй дарактарга өч болгондой эле бардык жерден дарактарды жулуп, кыйып, жок кылып, макул, ошонун жанына бир жакшынакай жаш көчөттү отургузуп койбойсуңбу, бир 5 жылдан кийин анан картайганын кыйып койбойсуңбу? Кандай дейсиз? Жайдак кылып эле, жайыт кылып эле алып бараткан болсок, ушунча жылдан бери не деген мээнет эмгектер болуп келди, анын баары жок болуп атат. Кайсы жагын мен жакшы деп айтайын? Эмне деп сиз айттыңыз дедим го, жок дегенде бирөөнү мисал келтирип, мага айтсаңыз мен деле кошулайын сизге. Жок, мен сизди кайсы бир нерсени жакшы деп айттыңыз деп мажбурлай албайм. Жок, сиз мен мисал көрбөй аткандырмын. Кээде менин Токо деген бир жакшы досум бар да. Кээде эртең менен туруп жалгыз эле мен ушундаймынбы? Мен көрбөй аткандырмын, мүмкүн. Мен жаңылып бараткандырмын деген деңгээлге чейин жетип калдым дейт да. Элдин баары эле керемет деп эле кол чаап атат, бирок эшикке чыксам башкача депчи. Ошол сыяктуу кылмыштуулук боюнча өсүү болуп атса, экономика боюнча жана сиз айттыңыз, соңку жылдарда ушундай болду деп. Анын объективдүү, субъективдүү жактары бар, жагдайлары бар. Бул кандай? Орус-Украин согушу дүйнөлүк мындай соода тармагында аябагандай чоң өзгөрүүгө алып келди. Мына ошол Орусияга киргизилген санкциялардын жакшынын шарапаты, жамандын касапаты деп коет. Ошонун шарапаты менен Кыргызстан бир канча реэкспорт товарлар Кыргызстан аркылуу өттү. Бул ачык, айдан ачык.
башка жактан жол буылгандан кийин, Кыргызстан аркылуу өтүп аткандан кийин товардын өлчөмү аябай көтөрүлдү. Көтөрүлгөндөн кийин бажы төлөмдөрү аябагандай көтөрүлдү. Бул бир жагдай. Экинчи жагдай. Сиз 47 сомдон алып аткан күйүүчү май бүгүн 75 сомго чыкты. 47 сомдон төлөнүп аткан салык азыр 75 сомдон төлөнөт. Демек, салыктын түшүүсү расмий түрдө көтөрүлөбү? Көтөрүлөт да. Сиз 400 сомго сатып алган эт бүгүн 750 сом. 400 сомдон салык төлөп аткан эт сатып аткан инсан салыкты 750 сомдон төлөйт. Демек, эки эсе көп төлөйбү? Демек, бюджет эки эсе көтөрүлүшү керекпи? Мунун баары экономиканын расмий мыйзамы. Анан биз келгенде ушундай болуп кетти, андай болду, мындай болду деген сөз кайсы бир жакта объективдүү, субъективдүү жактары менен анын себептерин карап чыгышыбыз керек. Анын үчүн аналитика деп атам мен. Россиянын телеканалын караңыз, Европа телеканалдарын караңыз, Түркиянын телеканалдарын караңыз. Мына Имамоглунун камалгандан бери түз эфир токтобойт. Ак карасы дагы, жактоочулары да, каршылары дагы, орточулар бүтүндөй баарына ушундай төгөрөк столдо бүт баары пикирин айтып атат. Аны менен өлкө кодарылып кетип аткан жок. Алахан мырза, биздин маектешип атканыбызга бир саатка чукулдап калды. Анан азыр менин биздин 1-2 сурообуз бар. Ошо менен маектин жыйынтыктоочу бөлүгүнө деле келе берсек болот экен. Сурайын дегеним, азыркы учурдагы актуалдуу темалардын бири бул Курманбек Бакиевке байланыштуу болуп атат. Анткени буга чейин президент Жапаров маек берип, анан Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, аны алып келсе кайсы бир кылмыш ишин ачканга негиз болорун айтып атат. Андан кийин президенттик маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков дагы ушундай тариздеги билдирүүсүн, пикирин билдирди. Анан сизден сурайын дегеним, Бакиевди Кыргызстанга алып келүүгө аракет башталды деп айтканга канчалык негиз бар? Анан негизи эле аларды алып келүүгө сиз кандай карайсыз? Негизи ханы качкан элдин куну качат дейт. Эмнеге качты? Маселе ушунда. Эгер ушул кезге чейин мен укканыма караганда Бакиев бир эмес бир канча жолу айтты. Эгерде адилеттүү, түз, ачык сурак боло турган болсо, мен барып сурак бергенге даярмын деди. Бул биринчи күндөн баштап эле айтып келатат. Ал Курманбек Салиевичтин позициясы. Эл кандай кабыл алат, ал элдин позициясы. Бийлик кандай кабыл алат, ал бийликтин позициясы. Эгерде бийлик чын төгүнүн ак карасын ажыратканга чындап көкрөгүнө, колун көкрөгүнө алып, мен бул дүйнөдөн өтөм, акыретке барганда жараткандын алдында сурак берем, ошондон корком деген коркунуч сезими бар бийлик болсо, баарын алып келип ушуларга ак карасын иликтеш керек. Мен мышыктын баласындагы бөтөн жерде калганын каалабайм. Бакиевдин башкаруусуна сиз кандай баа бересиз? Анткени ошол учурда үй бүлөлүк, кландык башкаруу деп дагы бир эмес, бир канча жолу бердим муну. Бир эмес, өтө көп бердим. Мен бааны ошол учурда бергенмин. Мен Аскар Акаевичте дагы айттым. Керемет инсан, керемет окумуштуу, аябай мындай бир көп окуган интеллигент. Андай илимий деңгээлге жеткен Кыргызда бүгүнкү күндө жок эсе. Бирок мамлекет башчысы катарында эч жарабайт деп айтып келдим. Ар бир киши өзүнүн ордунда болуш керек да. Өтүкчү мыкты өтүктү тиккен кишини алып барып сен нан жабасын, нан бышырасын деп койсоң, ашмалтайын чыгарат да. Ал деген сен жаман инсансың деп тепкилештин кереги жок да, тек гана аны туура эмес жерге коюп койдуң да сен. Деген маселе. Бакиев өтө керемет иштерди баштады. Мына өз алдынча ГЭС куруу деген Кыргызстанда биринчи жолу болду. Бөтөн бир жактан бир тыйын карыз албай туруп. Өз алдынча эгемен автожолдору деп, мына ошол 5 долбоор ошондо башталды. Бишкек Нарын Торугарт, Ош Алай Эркештам, Сарыташ Эркештам, Ош Баткен Разаков, Бишкек Талас Тарас,
ушул сыяктуу жолдордун баары керемет болду. Баары болду. Ошого жараша кемчилиги эмне? Кемчилиги ушул үй бүлө аралашканда бүтөт, баардыгы түбүнө жетет. Атамбаев деле жакшы ой пикир менен келди. Анан кеңешчилер кетти, анан жанагы айдоочулары кетти, башкалары кетти, жора жолдоштору кетти, баары. Оң жагындагы, терс жагындагы сиз жанатан бери кайра баса белгилеп аткандай тарых берет. Тарых берет. Биз өтө каралап, өтө жаман жердин 7 катарына киргизип жиберген азаматтардын баарын бүгүн баатыр кылып чыгарып атабыз. Басмачылар басмачы болгон эмес экен да. Улуттук боштондук болгон экен да, баатыр экен да алар деп баатыр кылып атабыз. Аттарын атоого тыюу салып келгендердин баарын бүгүн баатыр кылып атабыз. Тескерисинче көкөлөтүп эстеликтерин коюп алган азаматтардын баарын атаң көрө ит экен го деп атабыз. Ошо кезинде баа бере албаган ошол улуттун аң сезим деңгээлине, сабаттуулук деңгээлине, маданияттуулук деңгээлинен көз каранды болуп калат. Ошон үчүн көп маселени эң жеңил жоо ушулда тарых берет деп коет башники. Тарыхка чейин сенин пикириң кандай десең айтпайт, тилекке каршы. Ушундай бир жакшы эмес кырдаал. Атаган мырза, менин оюмча биз маегибизди жыйынтыктай берсек болот. Биздин сизге дайындаган суроолорубуздун баарына жооп алдык деп ойлойбуз. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ушундай кырдаалда чакырган, көрсөткөн эрдигиңер үчүн рахмат. Буга дагы тарых кийин өзүнүн баасын берет. Бүгүн суроо сала турган да азаматтар калбай калганда. Бүт эле баары ымдап сүйлөп калган, шыбырап сүйлөп калган заманда ушундай бир чакырып эркин маек курган үчүн сиздерге да ыраазычылык билдирем. Бар болгула, аман болгула, орозуңар кабыл болсун, сооптору берекелүү болсун. Рахмат. Азаттыктын көрөрман жана угармандары, бүгүнкү биз менен бүгүн студиябызга келип маектешкен саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров болду. Аны менен мен Айбек Бийбосунов маектештим. Аман туруңуздар.